байке сүйлөп коюңуз Максаттын студиясына. Максаттын студиясында отурабыз. Мен кубанычта болуп турамын. Оборудованиясына, звуковой карталарынын жогорку сапатта экенине жана Максаттын эң негизгиси өзүнүн баягы профессиясына, өзүнүн мындай профессионалдыгына кубанып отурамын. Бул жерде мен Максат менен көп иштешкенмин. Менин почтерларымдын дээрлик баарын деп айтсам болот. Тетиги 94-жылдардан мен Бишкекке көчүп келгенден баштап ушу мен радиодогу ырдалган ырларымдын көбүн ушу Максат жасаган. Ошолорду перечислять этип Ошол ырлар мисалы үчүн сапарлашым деген, самолетто барат деп мына токтоп ырдаган ыр мисалы үчүн, тагдырга бир таарыныч деген ыр, таарынычың качан жазылат, бакыт дайрасы деген нарын жөнүндөгү менин ырымды бир эмес 3 курдай жасап берип, мына азыр 4-чү жолу жасаган атат. Энекеме деген ырларымды, жалымсың деген ырлардын баарын мына ушу Максаттын колунан чыккан. Жана дагы кайсы ырлар, көп ырлар. Досум Үсөн ансамблы менен мен жаңы ошо 94 келгенде Досум Үсөн ансамблынын 14 ырын бир концертте 14 ырын жасаганбыз. 14 ырын мен жасатып мен төлөп бергем ошондо. Менде кыйын экен мен. Анан Досум Үсөн ансамблын жамандагандыгы эмес, алар деле жакшы балдар, бирок көбү ырынын дээрлик баардыгын Максат жасаган. Анан сахнага чыгып алып эле Досум Үсөн боло беришет, жана башкалар деле ошентишет. Максат менен негизи көп иштешебиз. Өмүрлүү бол Максат, студияң дөйтүң колдосун. Ишибиз жакшы болсун, Айтканыңыз келсин байке. Сиз дагы экисиз. Мен эмне дейм, мына эле биз дагы кайрадан ушу күмөндөр байкем экөөбүз Максатка кайрылып келип отурабыз. Анткени себеби ушу байкемдин 94-жылы биринчи чоң Дворец спорттогу, спорт сарайындагы чоң концертинде жалаң ырларын ушу Максат байкемдин үйүндө күнөп-түнөп, студияга биз барып күнөп-түнөп атып, ошо биринчи жолу Максат жазап берди эле. Мына байкемдин дагы жакында Кудай буйрса юбилей болгон турат. Анан ошо ырларды жаңырталы деп кайра баштан эле өзүбүздүн аранжировщигибизге Максат байга келип калдык. Ишиңе ийгилик. Айре абдан кубанычтабыз. Кудай буйрса. Ошондо байкем деле оңой адам эмес. Бул адам өзүнө өзү аранжировщик. Мисалы аккордеон черткенде деле бул адам деле баягы байкем кудул эле эмес, мен чыгармачылык жагын, оончу жагын абдан баалайм да. Анан ишенген үчүн ушу Максат сага келип атабыз да. Ошондо 24 жыл өтүптүр, байке. 24 жылдан кийин байкем көбүс ээрчип алып кайра сага келдик. Рахмат, мен ыраазымын. Сиздерге чоң рахмат, Рахмат. Ушундай дагы иштешебиз, Кудай буйрса.